Sizin давленияңыз 100/70. Это давление нормально считается. Бүгін Бишкек шаарында өтүп жаткан кан басымыңызды билеп алыңыз акциясына катышып, мен дагы кан басымыңызды билеп алдым. Бирок көпчүлүк жарандар жогорку артериялык кан басымы бар экендигин билбей жүрө бериши мүмкүн. Бирок бул жүрөк, баш мээ жана бөйрөк органдарына терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Бирок ошол эле учурда жогорку артериялык кан басым инсульт жана инфаркт ооруларына алып келет. Сиз дагы өз ден соолугуңузга кам көрүп, ушул акцияга катышып, кан басымыңызды билеп алыңыз. Кан басымыңызды билип алыңыз акциясы эртең мененки саат 8-ден кечки 5-ке чейин бардык үй бүлөлүк медицина борборлорунда жүргүзүлүп жатат. Бишкек шаардык номер 15-үй бүлөлүк бейтапканасына кайрылгандар үчүн акция имараттын кире беришинде уюштурулган. Бул жака келген ар бир жаран дарыгерге кайрылаардан мурда алгач кан басымын өлчөтүп жатышат. Ушул СНГ боюнча биздин өлкө ушул кан тамыр, жүрөк оорусунан биринчи орунду алып атабыз да, тиги кайтыш болуп ушундай жоготуп атабыз. Эгер мурун 45 жаш эркектерде, 55 жаш аялдардан өйдө мындай катталган болсо, азыр 25-30 жаштагы жарандарыбыз дагы ушуга кабылып калып атат. Ушундай ооруларгачы кээде жоготуп да алып атабыз. Ошон үчүн бул аябай актуальный, эң эле керектүү акция. Келиңиз, отуруңуз. Жогорку артериялык кан басым өтө кеңири тараган оору. Дарыгерлер аны гипертония дешет. Гипертония диагнозун аныктоо үчүн жогорку артериялык кан басымды бир ирет текшерүү жетишсиз. Ошондуктан кан басымды бир нече жолу ар башка күндөрү өлчөө зарыл. С 21 сентября по 25 сентября 2020 года проводится акция «Узнай свое давление». Кан басымыңызды билип алыңыз акциясы 21 сентябрдан 25 сентябрга чейин өтөт. Бул акция жыл сайын өткөрүлөт. Ушул жылы өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Бишкектеги 4 райондогу үй бүлөлүк медицина борборлорунда гана уюштурулду. Жыл сайын 10 миллион адам артериялык кан басымдын кесепетинен өлүмгө дуушар болот. Республика боюнча чоң адамдардын 40% жогорку артериялык кан басымдан азап тартышат. Эң коркунучтуу делген инсульт жана инфаркт оорулары Кыргызстандагы өлүмдөрдүн 50%-на себепкер болот. Андыктан ар бир жаран өз артериялык кан басымын жок эле дегенде жылына бир жолу өлчөтүп турушу керек. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.